Assalamu alaikum достор, сиздер менен Арган Аширбек уулу, канал KG Smart, Кыргызстандагы эң алгачкы техноблогинг каналы. Достор, эгерде каналга жазылып элек болсоңуздар, подписаться деген кызыл жазууну басып коюңуз. Ошондо сиз Кыргызстандагы смартфондор тууралуу кыргызча обзор, дал ошондой технология тууралуу жаңылыктар, программа, приложение тууралуу делеп пайдалуу кеңештерди алып турасыз, урматтуу көрүүчүлөр. Билсеңиздер, bundan 2-3 күн мурунку чыккан видеобузда биз атайын барып, радио рынокто, торговый центр, технопарктарда негизи ушуларды айланып, өзүнчө смартфон сатып алып келген болчук, жана аны өзүнчө видео кылып деле чыгарганбыз, урматтуу көрүүчүлөр, влог кылып. Көргөндөр болсо азаматсыздар, рахмат, көргөндөр, көрөрөктөр болсо кирип көрүп коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. То есть, достор, эми ушул смартфонду обзор кыла турган мезгил деле келип калган. Эмне деген мен өзүм айтканмын ошол жерде. Буну обзор кылабыз сөзсүз деп. Жана биздин бул учурга чейин каналыбыздан чыккан видеолорду билесиздер, обзорлорду 3 мүнөттүк, 4 мүнөттүк, 2 мүнөттүк кылган жерлерибиз бар. Жана обзор деп жазып койгонбуз. Эми алар кыскача тез обзор дегенди түшүнүрөт, урматтуу көрүүчүлөр. То есть азыркы учурга чейин ошолорду көрүп, мен шылынгандар деле бар, обзорду 3 мүнөттүк, 4 мүнөттүк ham кылабы деп. Эми достор, ошол учурда биздин убактыбыз аз болчу, жана күчтүү видео даярдата албайт болчук. Күндөн күнгө өнүгүп келе жатабыз. Мына эми өзүбүз жакшы распаковка кылып, ачып, жаап кыла алабыз. Буюрса бүгүн эң жакшы чыккан, каналыбыздан чыккан эң жакшы чыккан видеолордун катарын толуктайт бүгүнкү видеода. Жана буну узун кылганга аракет кылабыз. Ага кошо мен сыйлаган бир техноблогер айткан болчу, гаджетти, смартфонду, техниканы обзор кылып жаткан техноблогер өзүнө ишенген болсо, аны 10 мүнөттөн кем обзор кылбайт деп айткан болчу. Урматтуу көрүүчүлөр, мен бүгүн болсо распаковка обзору чогуу кылам, жана 10 мүнөттөн кем кылбаганга аракет кылам. Анткени мен дагы кыргыздын өзүнө ишенген техноблогер болом, урматтуу көрүүчүлөр. Кандай эмесе кеттик, ачып баштайбыз. То есть, достор, биз негизи мындан ары сиздер менен ар дайым дал ушинтип смартфондорду, жаңы смартфон, башка техникаларды обзор кыла турган болсак, распаковка биз өзүнчө жакшы KG Smart деген бычак алып коюшубуз керек. Эмне деген дайым ачып кылып турганга. Роди достор, аңга чейин мен иштеп турабыз, макул. Кандай десем, бизге көптөгөн нерсе керек жок, болгону бизде буну жакшылап кыркып койсо болгону, достор. Опа. Бизде Xiaomi Mi Max 3 смартфону. Достор, эскертип айта кетели, бизде глобальный версиясы, билесиздер, азиатский версия глобальный версия болуп бөлүнүп кетет. Булар тууралуу өчө видео чыгарыш керек, эмнелерге өзгөрөт жана кандай, кимдер үчүн глобальный версиясы азиатский версияга караганда жакшыраак. Ошону гана азыр айта кете аламын. Опа, кичине жеңилирээк ачсак кылып койсо болбойбу, урматтуу көрүүчүлөр. То есть, достор, биз көрөбүз. Вот, дал ушундай красавчик. Xiaomi Mi Max. Достор, биринчи колго кармаганда кандай сөз чыгат озубуздан? То есть, смартфонду колубузга кармадык. Эмне дейбиз? Смартфон жөнүндө эмес, биз распаковка кылабыз. Аточа коробкада көңүл буруп коюшубуз керек. Коробкада эмнелер бар? Бул жерде смартфон тууралуу документ. Бул кантип иштетүү, андай глобальный версия болгондуктан, урматтуу көрүүчүлөр, бул жерге англис тилинде жазып коюшуптур. Эгерде азиатский версия болгондо, бул жерде тил которулуп кытайский жазып коет болчу. Дайын бар, атайын, сим картаны чыгарып, флешканы чыгарып киргизүү үчүн атайын өзүнүн колдонмосу, урматтуу көрүүчүлөр, буну да сактап коюш керек. Смартфон менен келе турган коробкасына зарядник, дал ошондой эле USB Type-C бар, урматтуу көрүүчүлөр. Болду, урматтуу көрүүчүлөр, коробкасына башка биз кызыктырган деле эч нерсеси жок. Буну бул жерге коюп турабыз. Вроде кем маалымат үчүн керек болуп калар. Достор, смартфонду карап бир нерсе айта аламын. Буну жакшы курашкан. Бардык жери металл, бир дагы пластик аралаштырбаптыр. Бул жанан красавчик. Андай ага кошо бул смартфон буга чейин чыгарылган Mi Max 2 смартфонуна караганда күчтүү. Достор, смартфонду басып койгонмун, буюрса жанып калыптыр. Бул жерде экрандан баштайбыз, достор. Вот это экран, достор. Барган сайын рамкасыз көрүнүшкө ушундай чоң смартфондор келип жаткан абдан сүйүнөмүн. Бунун экран өлчөмү 6-9 дюймдуу, бул почти бул 7 десек дагы болот. Көбүнчө планшеттер билесиздер 7-5-8 дюймдуу болушат. Bundan кичине чоңураак болот. Бирок мынчалык рамкасыз көрүнүштө болбойт. Планшеттер билесиздер сырткы каптары келет ортораакка. Экран өзү ортодо кичирээк болот. Бул жакшы
көрүнүш. Албетте буну бир колдо иштете албайсыз урматтуу көрүүчү. Билбейм дагы сиздин колуңуз менин колуман 2 эсе чоң болсо гана иштетиши мүмкүн. Смартфонду кармап бир нерсени түшүнө алдым урматтуу көрүүчүлөр. Бул оюн ойногонго жана видео клиптерди көргөнгө өтө ыңгайлуу. Эгерде сиз көп кино же оюн ойной турган болсоңуз, бир пресс кылып коюңуз ушул жерден. Экранын көлөмү чоң болгон бул лапата смартфондун экранын эле карап отура аласың урматтуу көрүүчүлөр. Эмнеден чынында вообще шикарный чоң экран экен. 221 граммдуу урматтуу көрүүчүлөр. 1 саат убак кармап көтөрүп жүрө аласыздар 221 граммды деп. Айдайын дегенибиз 2-3 түстү чыгарган, розовый дагы көгүш түсү бар жана кара түсү. Биз кара түсүн алдык урматтуу көрүүчүлөр. Эмне деген мага кара смартфон жагат ар дайым. Өзү сизге кандай смартфон жагат комментарийге жазып коюңузчу. Достор, сиздерге сырткы көрүнүш менен тааныштырам эсиме чыгып калыптыр. Үстү жагында атайын наушник үчүн 4 мм орун, да ошондой эле сөзсүз пульт үчүн жайы бар. То есть сол жагында смартфон өчүрүп жандыруучу, үн датайды көбөйтүүчү баскычтар. Кандай десем, өчүрүп жандыргыч жакшы жайгашкан, бирок бул үндү көбөйтүп азайтуу кичине өйдөрөөк жайгашкан. Эгерде сиз смартфондун дагышына кармай турган болсоңуз, кандай десем, буну өчүрүп үчүн же мындай кылып өчүрүп жандырышыңыз керек болот. Смартфондун сол жагында атайын сим карта жана microSD үчүн орун болгон. Келиңиздер көрөйүчү. Кээде бир дегенде 2 сим карта же 1 microSD, 1 сим карта саласыз. Ылдый жагында болсо 2 сонун колонка жайгашкан. Бунун кайсынысы экөө тең жакшы иштешин билбейсиз урматтуу көрүүчүлөр, текшерип көрүш керек. Жана ошондой эле зарядка саяычы жай ылдый жагында жайгашкан. Ушул эле учурда сканер отпечаткага токтолобуз достор. Билбейм, бул кытайлыктардын колу биздин колдон караганда чоңураак урматтуу көрүүчүлөр. Эмне дегенде сиз смартфонду кармаганыңызда сканер отпечаткага бир дегенде колуңуз тийбейт. То есть издеп деле каласыз, жөн колдонуп атканыңызда деп карап, бул жерде экен дейт. Буну мен бул смартфондо бир кичине минус деп айта алам урматтуу көрүүчүлөр. Сканер отпечатканы кичине ылдыйраак кылса болмок, абдан сонун жарашмак. Катуу. Бирок смартфон сканер отпечатканы иштеши абдан сонун. Бир деген ачылат. Бул жерге процессор Snapdragon 636 коюлган. Өздүк S туму 4 ГБ же 6 ГБ болот. Жалпы S туму 64 ГБ же 128 ГБ болот. 64 ГБ бул жерде бул смартфондо бюджетный десек да болот. Бизде азыркы учурда арзаныраак 128 караганда 64 арзан эмес урматтуу көрүүчүлөр. 64 же 128 же 32 же 16 бул смартфондо жок. Менин оюмча, мындай жөн карасаң урматтуу көрүүчүлөр, мага 64 жөн эле жетет. Эгерде жетпей турган болсо, сөзсүз мен бул жерге microSD кошуп иштесем болот. Мен сиздерге ар дайым айтып келем урматтуу көрүүчүлөр, смартфон алганда жок дегенде 32 ГБ алыңыздар. Ошондо сиздерге кеңир память сиздерге жетет. Жакшы бир оюндарды алып, албетте бул смартфондо ойноп көрдүк. Жогорку деңгээлде бир да катып же минус жерлерин оюн жагынан көрсөтпөдү. Процессор өзүнө жараша коюлган бул смартфонго. Ушундай чоң экран смартфон кандай рухсат берүүгө деп сурайсыз урматтуу көрүүчүлөр. 2160га 180 рухсат берүүсү бар экранда. Эмне калды дейсиздер достор? Роди бардык жагын эле айткандай болдук. Бирок бул жерде камера калып кетти урматтуу көрүүчүлөр. Камераны айтпаппыз, кечиресиздер. Бири 12 мегапиксель, экинчиси 5 мегапиксель. Арка жагында 2 көздүк камера бар. Алды жагында бир камера, бул 8 мегапикселдүү жана ошондой эле алды менен тартканда жарык берүү күчү коштолгон. Бул смартфондо алдыңкы, арканкы камералары кошо Full HD форматта тарта алат.
Достор, колдон келишинче бул смартфонду обзор кылып сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдым. Азыркы учурдагы баасы 17 миңден 20 миң сомдун тегерегинде алсаңыздар болот. Обзор аягына айта турган сөз, урматтуу көрүүчүлөр, бул смартфон аз сүйлөшө турган адамдарга. Сиз элестетиңиз, ушундай смартфонду кармап алып бара жатасыз. Алло деп көчөдө сүйлөшүп бара жатасыз, урматтуу, элестетиңиз, менде бир кап көмүр бар, сенде канча акча бар деп. Бул анча удобный эмес сүйлөшкөнгө. Бул oyun ойногонго жана видео көргөнгө өтө ыңгайлуу смартфон. Видео сиздерге жаккан болсо сөзсүз лайк басыңыздар, башка инсандар менен бөлүшүңүздөр. Кызматтуу Арган Аширбек уулу, канал Key Smart болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.